Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbena zidna ilmen ve fehmen ve elhiqna bis salihin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhiqna bis salihin. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temin bil hayr. Buga çeyinki sabakta biz af'allardı eke böldük. Aslı yanan zu ziyade dep. Aslıydı kayra eke böldük. Rubai, sülasi jana rubai dep. Kayra zu ziyadan kançaga böldük? Eke böldük. Sülasi mazitler anan rubai mazitler dep. Oşo menen 6 sabактын içinde binаны кайра жалпылай кыскача өтүп бүттүк. Бүгүндөн баштап жаңы тема, андыктан жакшылап уйкуларды жакшылап беттерди ушалап уйкуну келтирбей, кофе, чай, суу ичип, коюп алып, көңүл буруп отурабыз. Кичине башта айлантышы мүмкүн. Бирок ошон үчүн себеби бинада өтүлбөгөн темалар, ошон үчүн жаңы өтүлгөндө кичине бир аз башты айлантып коюш мүмкүн. Жакшылап көңүл бурсак, кичине эле бир аз иретке салып алсак, айланбайт. Кайра аябай сонун, точно отуруп берет да. Болгону башында маселелер мындай болуп калгандыктан кичине айырмалап бир аз ой жүгүртүп эстеп аракет кылып коюш керек болот. Биз фасыл деген бөлүмгө келгенбиз, фаслун деп жазылып турат китепте силердин. Ушундайбы? Китебиңерде фаслун деп турат. Бирок фасыл деген ушул темага кирүүдөн алдын эмне деп коет, бүгүнкү термин менен лайфхак дейби? Эмне лайфхак дейби? Ушундай бир өтүп берейин. Урматтуу жамаат, кайсыл китеп болбосун, эмне китеп албайлы? Бул китеп окуудагы студентке эң керек болуп турган нерсе, студент болсун дегеле ким болбойлу, кайсы китепти албайлы? Эң биринчи китептин атын билиш керек. Эмне китеп? Анан авторун билиш керек. Ким жазган? Андан тышкары китеп алган кезде бул китеп эмне жөнүндө окулат? Ичин мукаддимасын, баш сөзүн окуп коюш керек сөзсүз түрдө. Баш сөзүн окугандан кийин китеп эмне жөнүндө бир сыйра жалпы маалымат алып алабыз. Китептин атын билдик, авторун билдик. Андан кийин китептин могул жерде жок болуш керек. Кээ бир китептерде берилген, биз сразу эле ушул жерден бөлүп берүүгө аракет кылалы. Китептин ичинде кандай темалар камтылган, ошолорду билип алыш керекпиз. Мазмунун ачабыз дагы, мазмунунда карап окуп койсок болот. Бирок бул китепте мазмуну жок болгондуктан биз болсок эмне кылабыз? Ушул китептин ичин сразу эле кызыл болуп жазылып турат. Ошо негизги темаларын жазып койсок. Жеңил болуп калат. Азыр максут дегенде, бинадагы окуу келбеген, окулбаган темалар болуп калса, кыйын болуп калат, окшобойт деген суроо болуп калышы мүмкүн да. Андай эмес, чындыгында жеңил эле, баягы эле биз билген эле темалар өтүлөт. Болгону азыр бир сыйра жазып берейин, силер да жазып алгыла. Анан мен эмнени айтып аткандыгын, эмнени максат кылып атканымды түшүнөсүңөр да. Ошол китептин автору, китептин өзү, китептин мукаддимасын, мазмунунун ичиндеги эмне темалар бар окулгандан кийин, ошол китеп жөнүндө жалпылай маалымат, жалпылай каркасы дейбизби, эмнеси, сөөгү чыгып калат. Анан китептин ичине киргенде ошол сөөгү чыгып калган же азыркы тил менен айтканда папка ачып койгон болсок, компьютер, ноутбукту ачабыз го. Папка создавать этип ачып, ошол папкаларга ар бирине ылайыктуу, темасына ылайыктуу маселелерди киргизип коебуз. Андыктан максут китебинин ичинде эмнелер окулат азыр? Кайсы китептер окулат? Мен башынан эле жазып кете берейин, Эмнелер окулгандыгын ал-мавади деп коеюн, темалары. Караңыздар. Бисмилла. Мисалы, мавади темалары. Эң биринчи эмне башталыптыр? Маздар жөнүндө башталыптыр. Маздар темасын окуйбуз. Маздардын кандай бөлүнгөндүгүн, түрлөрүн окуйбуз. Иншалла, бул темада маздар мисалы маздар сүләси
Sülasi. Anan sülasi mazidin mazdары. Sülasi mujarrad бұл. Sülasi mazidin mazdarlары. Sülasi mazid fi. Sülasi mazid mazdı. Temalarım жазып атабыз. Көрдіңіздер бе? Аха. Андан кейін мады. Мадыны білесіз бе? Демек мадыны оқимыз. Мады менен фейл мударидин ортасында хамзатул васл. Қайсы тема бар екен? Аха, бұлардың барлығын өтеміз иншалла. Хамзатул васл азыр. Қысқаша эмне темалар бар екен. Хамзатул васлдан кейінше мудари. Егер сіздер ашып уақыттан пайдадан айтып беріп тұрғыла. Фейл мудари дегенше амр мәселесі. Нахи анан турабы? Амр нахи. Андан кейін исмул фаил дағы исмул ошо қызыл болған оқи бергілі. Исмафулдан кейін исмул мубалаға исмул мубалаға кітебіңіздер бойынша кетіп жатам. Харакаларын қойбай, темаларын жазып жатабыз. Андан кейін қараңыздар ем. Қайра мозерге келем. Бұны өшіріп тұра берейін. Мәзитті. Қайра келемін. Исмул мубалағадан кейін. Исмул мубалағадан кейін. Фейл мадинин, фейл мудари'дин, амр, исмул фаил, исмул маф'ул, сыйғат мубалағалардың бардығының эмнелері ушулардың мисалдар оқылады, әмселалары. Рубаи мужарраттын, рубаи мазидтин, хумаси, судаси, ошолордун бардығының мисалдар оқылады. Теги китебиңиздер бойынша ачып кете берсеңер, 36 бетке чейин ушулардын бардығын эмнеле оқылат экен? Олардың бардығын әмсилалар, мисалдары кетет. Әмсилату деген сөз мисалдары кетет деген сөз. Андан кийинки тема эмне болду? Асбабул фи'лил мутаадди. Билесиңер, себептери. Эмненин себептери? Тааддил фи'л. Жолсо темасы менен жазалы. Фи'л. Фейлдин мутаадди болушунун себептери. Фейлдин мутаадди болушунун себептери ва лузумуху ва лазим болуш деген сөз. Муну фейл мудари бинада да өткөнбүз, бирок биякта бираз тереңирээк өтөбүз иншалла. Демек, ушул темаларга камтылып атат. Андан кийин мен жака батпай калгандыктан биягына кайра жазып кете берем, Тигинден уландыса эле. Тау ифтаала. Могу жерде мындай жазам, караңыздар. Тау буга өтөбүз, буюрса келебиз. Ифтаала деген вазн бар. Билесиңерби? Ифтаала вазн. Кайсы вазнга түшөт? Ижтамаага. Ошо тау ифтаала вазн. Жоксо мен мындай кылып жазайын. Qalbu ta'i ifta'ala ta'an. Ne деген сөз? Ifta'alanın ta'si, mo'jadagi ta'si, to'g'a aylanib qoluvsi degan temaga kelamiz. Bu temalar qayoqda yo'q ele? Binada yo'q. Bu emne degan so'z? Emne degan so'z? Misali, buga kelasiz, men jo'nakay misol bereyim da. Sabara degan so'zni alsaq, sabara. İfta'ala vazını salsak ne olur? İstebara olur. Turav? İfta'ala vazını açıyordu. Aşağı kaysı uçlarda alif menen ta. Bu fa'ala oldu. Uşul ta, ifta'ala vazındağı ta, keyde emne gaylanım kalat? Ne olup kalat? İstabara olup kalat. İstabara. Mana uşul tema ötöz. Öte kızıklı tema buldağı. Бұл бір елі тоғы айланып қалбайды, геде болса, ошол та вадалан. Яқа жазып көрейін, дәл айланып қалады. Вадалан. Вадалан деген сөз, дәл айланып қалады. Мысалы қайсы сөз?
Мисалы кайсы сөз? Аха. Мисалы. Өзү дамаа деген сөз. Эмне болот? Ид тамаа, туурабы? Ифтаала вазынга чыгып атат. Анан бул эмнеге айланып калат? Бул та далга айланып калат. Ошондо кантип айланат? Ид да ма. Ошондо сукун менен харакалуу бир жынстан болгон эмнеге айланып, бул эмнеге түшөт? Бул шаддага айланат. Натыйжада иддамаа деген маселе. Ушуларды окуйбуз. Ушул теманын ичинен. Бул бир эле ифтаала вазындын тоого айланып калат, кээде далга да айланып калат. Дагы эмнеге айланып калат? Кээде тага айланып калат. Мисалы, бул жаңы тема. Бул жерде ифтааланын тасы эмнеге айланып калат? Тоо менен дага айланып калып атат. Дагы бир тема. Ушул сыяктуу эле тема, бирок ушуга окшогон тема. Буяна жазып кое берейин. Кандай тема? Вау яга айланып калуусу. Вау же болбосо я же са тага айланып калуусу. Мисалы, вақа деген сөздү алалы. Вақа. Ифтаала салган эмне болуп калат? Иу тақо болот. Анан вау эмнеге айланып кетет? Эмнеге айланып кетет? Тага айланып кетет. Иттақо деп. Муттақин. Худаллил муттақин деген ушул өз вақадан келип. Муттақин деген сөз каяктан келип чыккандыгын мына ушул баптардан үйрөнөбүз иншалла. Демек, бул максуттун ичиндеги темалар. Фейл мадын баары билебиз, туурабы? Мудори баары билебиз. Исм фаил, кантип исм фаил болуп калды? Кантип исм мафуул болуп, кантип сыйгат мубалага эмне? Ушунун баардыгы белгилүү эле темалар, бирок биринчи темаларын кетип баратабыз. Андан кийин маани хамзату аф'ала. Маани кайсы сөз? Аф'ала. Аф'ала вазн бар эле. Аф'ала акрома вазн. Эсиңердеби? Кайсыл бап? Суласи мазиддин биринчи түрү болчу, бир там кошулгандар. Ушул аф'аланын хамзасы, мо аф'ала деген. Ушунун хамзанын маанилери. Муну бинада өткөнбүз. Бул жакта дагы маанилерин өтөт. Андан кийин маани сен истаф'ала. Ошол ар бир вазндын маанилерин өтөт. Бул темага карапсыз. Истаф'аланын маани истаф'ала өтөт. Кийинки темасы, эгер көрүнүп турсаңар, маани син истаф'ала. Маани ист бар го? Ист деген сөз келмес беле? Истагфара дагы. Мо истаф'а истаф'ала. О ист менен кошо бир сөзгө келгенде кандай маани чыгат, ушул тема өтүлөт. Андан кийинки негизги мындан кийинки темалар кайсы башталат? Мындан кийинки тема кайсылар эле? Бинада эң акыркында өткөнбүз бинанын. Мен кайгына жазып берейин. Моларды жазып алдык, же буяна жазып берейин. Көрүнүп атса керек деп атам. Баягы биринчиси му'тал маселелери башталат. Му'тал. Андан кийин мудаф башталат. Мудаф. Үчүнчүсү махмус. Махмус. Төртүнчүсү му'таллат вал мудаф вал махмус. Ошолордун мисалдары кайра ушу кийинки темасы ушу бүтүп бир сыйра түшүндүрөт дагы. Ар бирөөсүн кайра эмне алып келет? Амсилаларды алып келет. Амсилаларды, мисалдарды алып келет. Төртүнчүсү каваиду мухимма, каваидун мухимматун ликулли минал вави вал яи деген бир вауга жана яга таандык болгон бир эрежелер бар да. Вауга жана яга таандык болгон эмне эрежелер бар? Бир эрежелер бар. Ошо эрежелер жөнүндө өтөт. Ал кайсыл эрежелер эле? Ким айтат? Вау жана яга таандык болгон эрежелер. Мисалы, мол 4-чү темада мо эмеден кийинки тема, маани хамзат истафала, молардын махмуздан кийинки тема. Муну бияка жазып коюн өзүнчө кылып туруп.
О, чукпай баратат. Вау же я өзүнүн алдыңкы харакатка жараша өзгөрүп кетет. Ошол маселелер. Мисалы, вау харакалуу болсо мону карагыла. Ко ва ла. Вау харакалуу өзүнүн алдыңкы тамга фаткалуу болсо эмнеге айланып кетет? Колага айланып кетет. Же я мына. Ба я. Я харакалуу болуп өзүнүн алдыңкы тамга фаткалуу болсо эмнеге айланып кетет? Алифке айланып кетет. Ба деп. Ушул өкүмдөр, ушулар боюнча кайдалар өтүлөт. Муну билесиңер. Дайым айтып келгем, ушул теманы максут өтөбүз деп, бул аябай кенен кетет. Көрүп атсаңар. Андан кийин могул жердеги 4-чүсү кайсыл келди? Мисал. Мисал. Андан кийин 5-чиси. Ажваф же лафифпи? Сер китеп боюнча. Жок, могул китеп боюнча. Мисал лафиф, көрсөңүздөр. Ал лафиф деп турат. Лафифтин канча түрү бар? Эки түрү бар. Анан мафрук. Анан макрун деген эки түрү бар эле, макрун. Ошол эки түрүн өтөбүз. 6-чысычы? Ажвафка чейин идгам маселелери өтөт. Ажвафка чейин кайсыл экен? Идгам маселелери. Идгам. Идгамдын түрлөрү билесиңер, важип бар, мумтани бар, анан жаиз бинада да өтүлгөн. Ошол 3 эмеси менен өтөт дагы. Махмуз. Бул жакта 2 жолу махмуз келдиби же мен жаңылдымбы? Биринчиси кайсыл эле? Мисалдан алдыңкы тема. Мен 2 жолу жазып койгонбу, мен жаңылдымбы же? Бул жери боюнча эле кетип атабыз, туурабы? Буга чейин болгону биз махмуздун мисалдары кошо берилип кетет экен биринчисинде могул жерде. Бул жакта өзүнчө махмуз деген тема келет. Не деген тема келет? Махмуз деген өзүнчө тема келет. Андан кийин не болот? Болду, андан кийин китеп бүтөт. Болду. Демек, максутта окула турган темалар кайсылар экен? Ушу китепте. Маздарды окуйбуз. Маздардын түрлөрүн өтөбүз азыр. Бүгүнкү сабакта жетсек азыр. Андан кийин мади. Ичинде кайсы темалар бар экен? Хамзатул васл мында өтөбүз. Мудари, амр нахи, исм фаил, мафул, сигат мубалага, феилди мутаадди болуп калыш себептери жана лазим болуп калыштары. Андан кийин кайсылар өттүк? Ифтааланын тааси тоого кеде дайлга айланып кетүүсү, же болбосо ошол ифтааладагы вау таага айланып кетүүсү, же я таага айланып кетүүсү. Андан кийин хамзанын, афаланын же болбосо биналар бар эле го баягы. Мазиттерчи. Ошол мазиттердин маанилери ушул жерден өтөбүз. Бинада өткөнбүз. Мазиттеги маанилерди ушул темага киргенде токтолобуз. Булар бүтөр менен могул эреже бар. Буга чейин му'тал, мудаф, махмуз өтүлөт. Мудаф, му'тал дегенде, мудаф деген махмуз дегенде мисалдар өтүлөт. Андан кийин ушуга байланган могул эреже бар. Вау я харакалуу өзүнүн алдыңкы тамга харакалуу болсо, ал вау алиф, вау же я, алифке же яга же өзгөрүп кеткендиги. Андан кийин мисал, анан лафиф, макрун, мафрук, идгам 3 маселеси бар, важип, мустахил, анан жаиз деген, мумтани же мустахил. Анан махмуз деген тема ошо менен эмне болот экен? Тема бүтөт. Жеңил болуп калдыбы максут? Каркас көрүндүбү? Сонун бекен? Бул демек эмне экен? Лайфхакпы? Не дейбиз? Не деп айтат өзү? Кайсыл китеп болбосун, урматтуу жамаат. Кайсыл китеп болбосун, ушундай кылып окусаңыздар өзүңөргө өтүн жакшы. Сөзсүз түрдө эмнесин карайбыз? Мазмунун карайбыз. Биринчи ичине мукаддимасын, киришүүсүн, баш сөзүн сөзсүз түрдө окуш керекпиз. Анан ошол жөнүндө окуп койгондон кийин, анан эмне болот? Ошол китеп боюнча жалпылай бир сүрөтү чыгат, каркасы чыгат дейт. Каркас чыктыбы? Монун баардын негизинде көпчүлүгүн билген эле темалар. Силер азыр билесиздер. Жаңы окуп аткандар үчүн балким бир аз оор болуп калышы мүмкүн. Жаңы баштагандар үчүн. Бирок мындай жалпы жол менен кандай болбосун, билсе да билбесе дагы эмне темалар окулаттыгын бүттүк. Биз демек азыр ушул темаларды окуп бүтүш керекпиз деген сөз да. Бул дагы бир китеп окуунун пайдалары. Андан
дагы китеп окудум, дагы ушул китептин өзүнүн ичине киргенде кандай пайда бар? Бир жолу айта кетели. Мисалы бир китеп окуп атасыздар да, же болбосо бир китепти, бир маселени бирөө түшүндүрүп берип атат. Устаз агай айрымчысы жок. Түшүндүрүп берип атканда, мисалы бир беттин ичинде эң белгилүү же айтайын деген өтө зарыл бир маселелер болот, же сөздөр болот, Ошону эмне кылат? Ошону өзүнчө жанагы стикердеби, кызыл, сары деген бир чаптап коет го. Жанагындай кызылчы. Эмне деп коет? Стикердеби? Чаптап туруп жазып койгон. Ошолорго жазып туруп, бул бир эле сарф эмес, бир наху эмес. Кайсы китеп болбосун, кыргызчабы, айырмасы жок. Кыскасы китеп атуу окуп атканда ошол жердеги мындай ключевой сөздөр болот, же ключевой бир маанилер болот. Эң зарыл нерсе ушул жерден, же болбосо ушул жерден айтайын деген бир маани болот, жыйынтык. Ошо жыйынтыкты ошол жерге жазып чаттап коюш керек, же бири-бирине жазып коюш керек. Кийин ар бир бетке бирден жазып кетсең, бирде 2-3төн бир катардан сөзчү. Мисалы 50 беттик же 100 беттик китеп болсо, 100 бетти ошол главный, эң негизги ошол жерлерди карап, китеп боюнча кайра эстеп аласың. 10 мүнөт 15 мүнөт бир китеп кайра окуп каласың да. Бул дагы эмне экен? Лайфхак. Лайфхак. Алла разы болсун, бул китеп. Сизге китеби жок, сразу уктап уйкуга кирди. Китеп берек, китеп карап турганда уктабай турганда, китеп алды эле, китеби жок, уйкуга кетип калды. Алла разы болсун. Демек, пайдалуу болдубу? Сонун болдубу? Демек, кандай кылат экенбиз? Ар бир китеп киргенде, китептин авторун карайбыз, ким экенин, анын мукаддимасын окуйбуз эмне жөнүндө. Биз буга чейин мукаддимасын окудук, киришүүсүн окудук. Анан бинага тиешелүү мурунку фейлдердин бөлүнүштөрүндө окуп келдик. Анан мындан аркы тема кайсыл? Мына ушул темаларды окуйбуз иншалла. Аллахым баарыбызга ушул китептин аягына чейин бүтүрүүгө ийгилигин берсин, пайдалуу кылсын.